Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле деңиздин ортосунда өзүнүн чакан кемеси менен сүзүп жүргөн каарманыбыз менен таанышабыз. Ал кандайдыр бир чыккан үндөн уламы уйкудан ойгонуп кетип, тура калып караса эле кемесинин ичине суу кирип жаткан болот. Кемеден башын чыгарып караса, көрсө анын кемесине чоң бир контейнер кирип урулуп калыптыр. Албетте ал контейнердин кайсы бир кемелерден кулап калганы белгилүү. Жашы бир аз өтүп калган адам дароо эле ошол контейнердин сайылган жерин кемеден ажыратууга аракеттене баштайт. Андай кылса да болбой, мындай кылса да болбой жатып, акыры бир айласын таап, контейнерден кемесин ажыратып кетти. Бирок кеменин жанагы жарылган жерине улам сайын суу агып кирип жатканын көрүп, ал жерди кантип жасасам экен деп ойлоно баштады. Кеменин ичине бир топ суу кирип кеткендиктен электр энергиясы дагы иштебей калыптыр. Ал дароо эле кеменин ичинен керектүү заттарды таап чыгат да, кеменин тешилген жерине кандайдыр бир пластикалык кездемени жабыштырып, анын сыртына жабыштыруучу суюк затты шыбай баштады. Бирок бул суюк жабыштыруучу заттын кургашын күтүп жасаш керек болгондуктан, улам суюк заттан сүйкөп жабыштырып, улам кургатып отурду. Жабыштыруучу заттын кургашын күтүп жаткан кезде кеменин ичине толгон сууну сордуруп төгө баштайт. Бирок ал күнү суунун бардыгын сордуруп бүтпөй калгандыктан төшөгүн арканга асып байлап коюп силкинчекте уктады. Арадан 2 күн өткөн соң каарманыбыз суунун бардыгын сордуруп бүтүп, кеменин тешилген жерин дагы толугу менен жасап бүтөт. Эми ал рациянын жардамы менен байланышка чыгып, куткаруучулардан жардам сурамакчы болуп, бирок рациядагы аккумулятордагы кечээ суу алдында калгандыктан, рацияны дагы аккумуляторду дагы күнгө коюп, рацияны чукулап иштеткенге аракетин жасап көрөт. Бирок эч кандай жыйынтык чыкпай жатса дагы үмүтү үзүлбөй, балким иштеп кетер деген ой менен рацияны дагы аккумуляторду дагы күндүн табына коюп койду. Эми ал өзү деңиздин кайсы жеринде сүзүп жүргөнүн билүү үчүн картаны алып чыгып, ошону менен катар эле жылдыздарды карап, багытты аныктай турган приборлорду алып чыгып, бирок бардыгын туура кылуу үчүн түшүндүрмөнү окуй баштайт. Бир канча убакыттан кийин ал рациянын иштей баштаганын угуп, каарманыбыз рацияга дароо жетип барат да, жардам сурап кыйкыра баштайт. Бирок рациядан бир канча секунд гана үн чыгып, андан кийин кайра эле иштебей калды. Андан соң ал көп эле ызы чууга алдыра бербейинчи бир айласы табылар деди Айтор. Беймарал кирип тамактанып суусунун кандыргандан кийин төшөгүн ырастап түн уйкусуна камынды. Эртеси эрте менен турары менен эле ал парустун өзөктүк темиринин башындагы кээ бир мүчүлүкчүлүктөрдү көрүп, анын башына акырындан чыгып барат да оңдогонго аракет кыла баштайт. Бирок ошол эле замат ал горизонттон капкара болуп калың булут каптап келе жатканын байкады. Дароо эле шашылып төмөн жака түшөт да, кеменин ичине кирип буюмдардын бардыгын толкунда кыймылдап, кулап калбагыдай кылып жайгаштыра баштады. Бардыгын ырастап болгондон кийин жүрөгү бир нерсени сезгендей, эмнеси болсо дагы деп чоң идишке таза суу куюп койду. Аңгыча болбой эле жанагы калың булут жетип келип, бир заматта эле алай дүлөй түшкөн деңиздин бороон чапкыны боло баштады. Улам сайын кеме катуулап чайпала баштагандыктан, каарманыбыз жамгырдан коргонуучу кийимдерин кийет да, эшикти ачып жогору чыгып эле кеменин башкара баштайт. Канткени менен мен деңиз агымынан адашып кетпейин деп, суу алдында багытты кармоочу якарды сууга таштаганга аракетин кылып, бирок катуу урулган толкундан улам каарманыбыз сууга түшүп кетти. Бактыга жараша ал кайра эле кемесине жармашып калганга жетишип, эптеп чыгат да эшигин жаап кеменин ичине кирип, шайыда бир топ кете түшкөндүктөн кеменин ичинде эле жашынып отурду. Бирок барган сайын кеме өтө эле чайпалып, бир кезде толкун күчү анын кемесин толугу менен оодарып салат. Кеменин ичине кайрадан суу кире баштап, бирок бир аз өткөндөн кийин кеме кайрадан чалкасынан түшүп, мурунку калыбына келет. Эми ал жашынып отура бербестен бул чоң каардуу толкун менен кармашууну чечип, кайрадан сыртка чыгып, багытты кармоочу якарды орнотконго аракетин кыла баштайт. Бирок ошол эле замат толкун анын кемесин кайрадан оодарып кетип, каарманыбыз болсо кеменин темирин кармаган бойдон такыр кое бербей койду. Кеме кайрадан оодарылып чалкасынан түшкөн кезде, алсыраган каарманыбыз дароо барып эшикти ачып ичкериге кирип, болушунча карманганга аракет кылып жатып, бирок бир кезде башы менен бир нерсеге урулат да эси ооп уктап калат. Бир кезде көзүн ачып, кеменин ичине кайра эле бир топ суу толгонун көрүп, башка айласы жок экенин түшүнөт да, куткаруучу жел кайыкты сууга ыргытып, аны желдеп толтургандан кийин жел кайык менен кемени аркан менен улаштырып байлап, жел кайыкка секирет да үстү башынын бардыгын жаап бекитип, эми ошол жерде карманып таңды атырганга аракет кылат.
yardam kılыңızlar. Oğlumun var basıp yetişine sebepçi bolыңızlar suranamın. Кичинекей бир тууганыбыз Умар чоң оору менен алышып, жалпы кыргыз элибиздин жардамына муктаж болуп жаткандыктан беришин кыргыз элибизди кайрымдуу болууга чакырабыз. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө Аллах ыраазычылыгы үчүн жардам бериңиз. Эртең менен жел кайыктын үстүн ачса деңиз мелмилдеп тынчтыкка өкүм сүрүп калыптыр. Ал айланасын карап, кемесинин дээрлик талкаланып болбой калганын көрүп, кеменин ичине кирип керектүү буюмдарын жана тапкан тамак аштарын алып чыгат. Аларды жел кайыкка салгандан кийин дагы бир нерселерди таап каламбы деп кемени аңтарып жатканда, кеме уламдан улам төмөндөп сууга кирип бара жатканын байкап, өзүнүн жел кайыгына секиргенден кийин кеме толугу менен чөгүп кетти. Эми ал кайрадан эле кечээки приборлордун жардамы менен өзүнүн кайсыл жерде жүргөнүн аныктаганга аракет кылып, деңиздик агымдан адашпаш үчүн багытты кармаган якорду дагы сууга салып койду. Арадан 1-2 күн өтпөй эле жанагы каргыш тийген борон чапкын кайрадан кайтып келет. Каарманыбыз болушунча карманганга аракетин кылып, бирок зор толкундар аны кең деңизде ары көмөлөтүп, бери көмөлөтүп ойноп жүрдү. Бир кезде жел кайыктагы оодарылып кетип, анын ичине суу тула баштаганда, каарманыбыз жел кайыкты ачып сыртка чыгып, жел кайыкты кайрадан чалкасынан оодарганга аракетин кылат. Ал түнү дагы ошентип өтө катуу кармаш менен аяктап, акыры таң атып кайрадан мелмилдеген тынчтык орун алды. 2 күндөн бери ал өзүнүн бара жаткан багытын аныктоого мүмкүн болуп, буюрса ал жакында чоң кемелердин жолу болгон аймакка дагы жетип бараарын түшүндү. Андан соң ал баягы идишиндеги сууну ичейин деп, бирок ууртаган суусун дароо түкүрөт. Көрсө ал суу эч кандай таза суу эмес эле туздуу суу болуп чыгат. Эми ал тамак ашсыз жана суусуз калып, эмне кылаарын билбей эле шалдырап отуруп калды. Бир кезде ага бир идея келип, жанагы идишти кесет да, ага туздуу суудан алып үстүнө жылтыракты жаап, анын астына идишти коюп күнгө сууну бууландыра баштайт. Жыйынтыгында аз да болсо бууланган сууну бөлүп алган каарманыбыз ошонун жардамы менен өлбөй тирүү жашай баштады. Ал айлана тегерегинде майда балыктардын жүргөндөрүн көрүп, буюмдардын арасынан кайырмакты таап чыгып, кайырмак салганга аракет кыла баштайт. Көп өтпөй эле ал деңизден бир караанды көрүп, жакшылап караса ал жүк ташуучу кеме экен. Көрсө бул кезде каарманыбыз кемелер жүрүүчү жол аймагына да келип калыптыр. Өтө чоң жүк ташуучу кеме каарманыбыздын жанынан эле өтүп, бирок каарманыбыздын белги бергенине карабай аны эч ким деле байкаган жок. Эми ажалым ушул жерден жетеби деп ойлуу отуруп калган каарманыбыз кайырмакка балык түшүп калганын деле сезбей отура берет. Бир кезде байкап калат да кайырмакты дароо тарта баштап, бирок кичинекей балыкты дээрлик тартып чыкканы калганда, ал кичинекей балыкты дагы бир чоң чырткыч балык жеп кеткенин көрөт. Түндө уктап жаткан каарманыбыз гүрүлдөгөн үндөн улам ойгонуп кетип, караса эле анын жанынан дагы бир чоң кеме өтүп бара жаткан болот. Ал болушунча жанталашып белги берүүчү ракетаны аткылаганы менен, бул жолу дагы аны эч ким байкабай, кайра эле өзү жалгыз караңгы туңгуюкта калып кетет. Ошентип арадан дагы 2-3 күн өтүп, эми каарманыбыз өзүнө өлүмдүн жакындаганын сезгендей, өз жакындарына жана туугандарына жүрөктөн чыккан катын жазат да, аны идишке салып сууга ыргытып койду. Арадан дагы 2-3 күн өтүп, каарманыбыз бул кезде бир топ алсызданып, бирок түндө алысыраак жерден бир үлбүрөгөн жарыкты көрүп калат. Анын колунда белги бере тургандай колчурак да жок болгондуктан, анын бирден бир мүмкүнчүлүгү от жандырып белги берүү керек эле. Каарманыбыз күндөлүктөрүнүн баардыгын айырып от жагып белги бере баштап, бирок отту кайра өчүрө албай калат да, жел кайыгы өрттөнө баштайт. Ал сууга кулап түшөт да, эми эч кандай айласы калбагандай, өзү да өтө алысырап калгандыктан өлүмгө моюн сунгансып, акырындан суу түбүн көздөй чөгө баштайт. Суу үстүндө күйүп жаткан жел кайыгы даана көрүнүп, бир аздан соң эле ошол жел кайыгынын жанына кандайдыр бир жарык келгенин көрөт. Каарманыбыз ошондо ал жерге кайык менен бирөө келгенин түшүнүп, акыркы күчүн жыйнайт да суу үстүнө чыкканга аракетин кыла баштайт. Акыры ал суу үстүнө чыгып, ал жерге келген адамдар каарманыбызды сыртка тартып алышты. Ошентип үмүтү үзүлөйүн деп калган адамдын ушунча аракетинен кийин Кудайдын буйругу менен сакталып калды. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.